Мен Усейнова Нургүл Эмилкановна, Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты болгом, Сокулук районунан. Ошо 2016-жылы, 17-жылы шайланып келип, коррупция элдин наказын аткарам деп, бала бакчаны кайтарам деп, ошондой одону мыйзам бузуу фактыларын өзүм кесибим юрист болгондуктан запрос бергендиктен соответствующий государственный мамлекеттик органдардан ошонун негизинде мен коррупцияны таптым да. Ну, эми орусча айтып кетейин, биякта документтер баары орус тилинде болгондуктан выявила коррупционные факты в отношении 446 га земель сельхозугодий, которые уже 2003 жылдан бери на протяжении этого времени используются вот ректором Аграрной академии Нургазиевым как личная частная собственность. И сдают они эти земли в субаренду. Бизде факт аныкталган прокуратура органдарынан. Если бүгүнкү күндө эсептеп келсек, бир сом мамлекетке налог төлөбөй жалаң илими үзүлдү деп булар освобождение алышкан, 7 миллион сомдон жылына булар мыйзамсыз обогащение получается у них. Мындай болгондо баягы жер реформасы болгондо, ал жерде эки чарба болгон. Бирөө Сокулуктагы ошол опытный хозяйство койгон, Сокулуктагы ошол хозяйство, экинчиси биздин өзүбүздүн окуу өндүрүш чарбабыз болгон, учкоз деп койчу. Анан баягы тиги реформа болгондо, жер реформасы болгондо экөө тең, бирөөндө 2000 чукур гектар жер болчу, 3000, бирөөндө болсо 2000 гектарга чукул. Анан экөөнүн тең 70% элге үлүшкө кеткен. Ошондо айыл өкмөтүндө 25% жер калган. Экөөнүнөн тең 25. Бирок негизи бул биздин жер болгондо, мындайча айтканда баягы илгерки учкоздун жери болгондо, анан бизге ошол 25% калганды 25-и өкмөттүн токтоому менен бизге өткөн. Ошо 25-ин 25-и. Азыркы күндө ал жерде эки чарбабыз бар. Бирөөндө талаачылык боюнча биз ошо студенттерди окутабыз. Себеп дегенде биз эми айыл чарбасы болгондон, мурдагыдай колхоз, совхоз жок болгондон кийин анан жөн эле биз гуманитарный катары ушундай бир кабинетке киргизип алып окутканда биз эч убактан да сапаттуу кадр даярдай албайбыз. Ошол жазында ошол айдоо себеби башталгандан баштап биздин ошо агрономдор, гидротехниктер, экологдор анан жанакы мөмө жемиш боюнча даярдалган адистер ошол жерде өзлөрүнүн опыттарын жүргүзүп чарбага жардам беришет. Бул биринчи чарба боюнча. Ал жерде 164 гектар жер бизге тийген, өзүбүздүн жерибизден да. Анан кээде айтканда айтып атпай, биздин жерди алып алды. Ал негизи илгертиден бул мурун айыл чарба институту болгон, андан агрардык академия болгон, негизи ал биздин өзүбүздүн жерибиз болгон. Экинчи жерде болсо, ал жерде илгертиден ала тоо породасындагы уйлар сакталып калган. Убагында Союз учурунда ал жерде 1000ден ашык баш уй болгон, бирок жанакы тарагандан кийин приватташтыргандан ал жерден дагы 70% элдин үлүшүнө кеткен. Ал жерден дагы 25-тин 25 гана проценти бизге калган. Анан 2016 жылы өкмөттүн токтоому менен бул чарба университетке только 4 жыл мурда өткөн. 2016 жылы жана жери менен. Анан биз эми бул жерде ветеринардык медицина кызматкерлерин даярдайбыз, ветеринардык медицина боюнча, биотехнолог даярдайбыз, анан тиги зоотехниктер даярдайбыз. Анын баары тең кандай кылып сабак өтүш керек. Күнүгө ошол жерге барып студенттер малды баккандан баштап кантип ошо ветеринардык иш-чараларды өткөзүш керек. Ошонун баары тең ошол жерден өткөзөбүз. Мындайча айтканда Кыргызстанга кадр даярдаш үчүн мурдагыдай колхоз совхоздор жок болгондон соң Кыргызстандын айыл чарбасына биздин кызматкерлер керек. Ошол багытта бирөө ушул мал чарбасы боюнча, бирөө талаачылык боюнча кадрларды даярдай турган, студенттер окуй турган, окуу тарбиялык, окуу тажрыйба чарбалар алар. Эки чарба боюнча. Анан булар негизинен илгертеден биздин жер болгон, бирок үлүшкө кеткенден кийин бизге болгон ошол 25-тин гана 25% калган. Азыркы күндө ошо кадрларды даярдоо үчүн иш-чаралар жүргүзүп атабыз. И на основании вышеизложенного садиктин дагы подсадиком 446 гектар жер чыкты, гранттар чыкты, уголовный иш козголгон. 23 август 2018 жылы номер 173-1842 деген ошо гранттар боюнча. Мен эми бир эле фактын эметип берейин. 2003 жылдан бери миллиондогон гранттар бөлүнгөн экен, сом менен эмес долларга. Я сейчас зачитаю текст 20 июля 2018 жылы Чуйк прокуратуранын катында. В части законного использования грантовых средств установлено, что в рамках закона Кыргызской Республики о ратификации меморандума и взаимопонимании и сотрудничества между правительством Кыргызской Республики, Индонезией, Исламским банком развития, Национальным центром
Сингасаре, Индонезии, по искусственному осеменению и Кыргызско-научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ. НИИ принято Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики 16.11.2016 года, целью которой является улучшение продуктивности местного скота, освоение навыков и знаний в сфере искусственного осеменения. Были выделены деньги в размере 1 миллион 370 тысяч долларов, из которых 938 тысяч долларов со стороны Республики Индонезии, 300 тысяч долларов из Исламского банка развития и 132 тысячи долларов из республиканского бюджета Кыргызской Республики. Республиканский бюджет – это наши деньги, в том числе баростык, налогтык. И булар каждый год вот такие коррупционные факты. Был бизнес балабакча, садик, да, здание было законсервировано, ешкандай иш чара жок. Жана искусственное осеменение чаралары жок, себеби мурун бул жерлер бөлүнгөндө ГПЗ Сокуловский учебный опытный хозяйствого бөлүнгөн. Баягы Ала Тоо породасы уйларды уккан болгонсуңар болуш керек. Бул Кыргызстанда выведены эти породы. Ал уйлардан где-то бир 10-15 эле уйлар калды. Калган уйлар жок. И булар кайсы уйларга бул чарба уже почти утопающая. Рентабельность жок, элге, мамлекетке бул пайда алып келбеген немеге булар эмне себептерден гранттарды алып атат. И бул гранттар кайка кетип атат. Соответственно, биякта биздин местный уровень эмес, районный уровень эмес, республиканский уровеньде ошол Министерство образования, Министерство сельского хозяйства со стороны аппарата правительства, со стороны аппарата президента ушундай коррупционный фактылар бардык. Бул тиги жерде айтыптыр, ошол жанакы семеноводство боюнча 2003 жылдары, анан 2004, андан кийин акыркы гранттар боюнча бул проекттин баары тең Айыл чарба министрлиги аркылуу реализация болгон. Университетке эч убакта бир тыйын келип түшкөн эмес. Университет ал институттарга берген эмес. Дүйнөлүк банктын проектлери жанакы ошол үйрөнчүлүктөр боюнча толугу менен ал университетке эч кандай тиешеси жок болгон. Ал жерге мен директор болгомун. Мага чейин реализация болгон экен, техника да алынган экен, ремонттук иштердин баары бүткөндөн кийин ал проект реализация болуп келгенде мен келдим ал жерге. Ошол Семеноводство 2003 жылдарда грант. Мен келгенде бүт ремонтту бүтүрүшүптүр. Техниканы мен келгенде алдык, институтка аларга акча берген жок. Ал эми монарки 2015-2016 жылдары жанакы Индонезиянын проекти боюнча бул Исламский банк Сингасаре деген ошо Индонезиядагы чоң институт аркылуу проект реализация кылышкан. Бирок бул проектиге дагы бул университет аркылуу болгон эмес. Бул келишимге Айыл чарба министрлиги аркылуу реализация болгон. Университетке эгерде акча келип биз анда институтка берип, ортодо ортомчу болсок, анда биз жооп бермекбиз. Алга ошол бизде дагы айтты, ошол бул эми чет элдик гранттар бергенде өзлөрүнүн мындай шарттары болот да. Университет эчтеке кийлигишпегиле, финансыга кийлигишпегиле, биз Айыл чарба министрлиги аркылуу реализация болобуз, ал университеттин ага тиешеси жок. Да, ал учурда институт биздин карамыбызда болчу. Азыр институттар тиги айыл чарбасына өткөн, ошол учурда дагы айтты. Эл аралык донордун ишине силер кийлигишсеңер, биз реализация кылбайбыз деп. Проекттин баары тең министрлик аркылуу реализация болгон, университетке бир да центке келген эмес, мен бир да кагазга кол койгон эмесмин. Эми ал балким ошол министр кол койдубу, замы кол койдубу, же балким начальник управления кол койдубу, бирок ошол проектти институтка через министрлик аркылуу реализация болгон. Андан сырткары мен кийин уктум, ошол проектиге индонезиялыктар айтыптыр, чиновниктер да кийлигишпесин, биз институт менен өзүбүзчө иштейбиз депчи. То есть баягы коррупция болбосун дегендей кылыпчы. Ошон үчүн бизге ал финансысын бир дагы центи келген эмес. Проекттин өзлөрү тендер өткөзүп, бүт баары өзлөрү алышканда через Минфин аркылуу.